Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад коллежи. Окутуучу Досалиева Мунайым Молдалиевна. Студент Зулумбекова Акылай Султаналиевна. Тема личность. Үйгө тапшырма. Личность жөнүндө түшүнүк. Личносттун багытталышы. Личность турмуштук көз карашы, жоопкерчилигин акырына чейин жеткирүү аракети бар, эркин чечим кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон активдүү адам. Личность аң сезимди алып жүргөн жана дүйнөнү кайра куруу субъектисин түзө алган конкуренттүү адам. Личность болуп төрөлбөйт, ал коомдук аракеттен жаралат. Психология илиминде личность термини эки мааниде түшүндүрүлөт. Биринчи мааниси — аң сезимге ээ болгон адамдардын бардыгы эле личность эмес. Экинчи мааниси — психикалык жактан өнүгүү деңгээлине жетишкен адам гана личность болуп эсептелет. Өнүгүү деңгээли деген адамдагы өзүн өзү сындаган, өзүн өзүн кабыл ала алган, өзүнүн мени менен башка адамдан айырмаланган, жеке моралдык талабы, тигил же бул нерсеге баасы бар сапаттарды камтыйт. Ар бир коомдук формацияда личностьти түрдүчө түшүнүшкөн. Мисалы, кул ээлөөчү коомдо личность деп коомдук турмушка катышы бар эркин адамды түшүнүп, кул личность катары эсептелген эмес. Феодалдык коомдо личность таза кандуу, авторитеттүү кишини билдирип, ал эми дыйкан личносттук касиетке ээ болгон эмес. Капиталисттер эмгекчилерди личность деп атаган эмес. Капиталисттик доордун алгачкы этабында личность менен жеке менчик түшүнүктөрдүн бирдей мааниде кароого аракеттенишкен. Личносттун багытталышы. Бул кубулуш личносттун жүрүм-турумун, иш-аракетин багыттоочу жана аныктоочу туруктуу мотивдердин топторун өз ичине алган психологиялык түшүнүк. Личносттун багытталышынын курамдык элементтерине дүйнөгө болгон көз караш, ишенич, пикир, керектөө, кызыгуу, кун коюу, иш-аракеттери мотиви жана жүрүм-турум өнөкөттөрү кирет жана булар личносттун багытталышынын борбордук түшүнүгү болуп, анын кылык жоруктарында, жүрүм-турум мотивинде, өңсөөдө жана сезимде ачык байкалат. Ал эми мотив латын сөзү кыргызча козгоо, кыймылга келтирүү деген маанини берет. Мотив адамды иш-аракетке ниеттендирген, керектөөнү канааттандырууга багытталган личносттун аракеттери. Кызыгуу, жагымдуулук, өзүнө тарта тургандык, өтө эле кызыгуучулук маанисин билдирет. Кызыгууну психологиялык категория катары түшүнүп, аны керектөөдөн айырмалоо керек. Керектөө личносттун эркинде, умтулуусунда байкалып, кандай гана болбосун, адамдын затка ээ болууга болгон каалоосун көрсөтөт. Кызыгуу личносттун ойлоосунда, көңүл буруусунда жана багытталышында көрүнөт да, анын үйрөтүүчү зат менен жакыныраак таанышууга болгон аракетин туюнтат. Установка адамда кандайдыр бир турмуштук тажрыйбалардын негизинде боло турган окуяны алдын ала кабыл алууга даяр турган ички абалда пайда болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.